Биз кезектеги конокту тааныштыралы, сүйлөшүп отура бербей. Биз тааныштырганга даярбыз. Ким келип калды деп кызыгып турган болсоңуздар, Кыргызстандын мыкты окуучусу, 2022 жылдын, 2023 жылдын мыкты окуучусу десек болот. Номер 3 эксперименталдык гимназиянын 10 класстын окуучусу Асель Ходжамбердиева. Кош келдиңиз. Кош келдик, рахмат. Кандайсыз? Катнай келип алдыңыз? Саламатсыздарбы? Жакшы келип алдым. Кыргыз элүүсү менен амандашып алсаңыз. Саламатсыздар, урматтуу 5 каналдын көрөрмандары. Мен сиздер менен көрүшүп жатканыма аябай кубанычтамын. Сиздер да мени аягына чейин көрүп отурасыздар деген ойдомун. Албетте көрүп отурушат сизди. Мен ошо келгенде эле жанагы столдун үстүндө турган бул Кыргызстан мыкты окуучусу деген диплом дейли, көрсөтмө дейли, медальдар дейли дегеле бул 10 класстын артында ушундай чоң ийгиликтер жаралып калган учур экен, Баштан эмне деген жетишкендик. Тааныштырып кетели. Бул жерде 2 мындай медаль бар экен. Мыкты окуучусу, Кыргызстандын мыкты окуучусу деген. Ушунун тарыхын айтып бербейсизби? Кыскача, бул экөөнүн. Айтып өтсөк, негизи 2022 окуу жылынын да мыкты окуучусу, ал эми 2023 жылдын да мыкты окуучусу болуп турат. Мына ошол боюнча дегеле ийгиликтериңиз жөнүндө айтып берсеңиз. Ооба, туура айтасыздар. Бул Кыргызстандын мыкты окуучусу 2022 жана Кыргызстандын мыкты окуучусу 2023 жылда алган медальдарым болуп эсептелинет. Мында эң биринчиде жетишкендиктер, эң биринчиде окуучу кантип буга жетишет дегенде, биринчи орунда окуучу баардык сабактан мыкты болуш керек. Бир гана сабактан чектелбестен баардык сабактан ар тараптан даярданып болуш керек. Ал эми экинчиси болсо, мен үчүн бир аз оңой болгон себеби бул акылым келген маданият китебиндеги системага, методикага түшкөндүгүм үчүн бул конкурс мен үчүн өтө мындай бир аз жеңил болуп эсептелинди. Анан бул конкурстун дагы өзүнүн талаптары бар экен. Ошол талаптарын аткарып Кыргызстандын мыкты окуучусу болуп отурам. Анан дегеле талаптары деп калдыңыз, кандай талаптары бар экен? Эң биринчиде Гапыр агайыбыздын акылым келген маданияттык китебинин ичинде телефонду туура жакка пайдалануу деген бар турабы. Ошол телефонду туура жакка пайдаланууну окуп көргөндөн кийин окуучу мындай Инстаграмга, ТикТокко киргиси келбей калат да. Ал убакта окуучу уже Гуглдан, Ютубтан мындай конкурстарды издеп башташат дагы. Натыйжада ошол конкурстарга заявка таштап, мындай ошол конкурстан өтүүгө аракет кылышат. Менде да ошондой болду. Натыйжада мен Кыргызстандын мыкты окуучусу болдум. Азаматсыз. Анан бул китеп тууралуу бир аз кыскача айтып кетсеңиз, Гапыр агайдын өзүнүн жазган китеби, калемине таандык. Ооба, калемине таандык. Мен өзүм номер 3 эксперименталдык гимназиянын 10 классы болгондугум үчүн, Гапыр агайдын өзүнүн окуучусу болгондугум үчүн бул китептер мен үчүн өтө баалуу болуп эсептелинет. Анан номер 3 эксперименталдык гимназия десе азыр баары эле Гапыр агай сериалын, агай сериалын эске алышат. Анан агай сериалы дегенде мында Гапыр агайдын мурда жашоосун болуп өткөндөрүн, окуучулар сабакка келбей койгондугун, агай ар бир үйгө кирип ошол окуучуну гимназияга, мектепке чакыргандыгы баары бул сериалда ачык айкын көрсөтүлгөн. Анан ошондой эле акылым келген маданият китеби, өзүн өзү тарбиялоо, асыл инсандык сапат деген натыйжасында окуучулар жаш кезинен, мындай жаш уже 10-11 классында мындай чоң ийгиликтерге жете баштады да. Эң биринчиде эле биз мындай Кыргызстанга таанылганыбыз боюнча айтсам, жырыттым, оорду. Жалпы республикалык тестте мисалын китеп деген эле айтайын. 2015-2016 жылда 21 окуучу бүткөн болсо, анын 20 окуучусу бюджеттик бөлүмгө өткөн. Бир гана окуучу контракттык бөлүмгө кирген. Анда дагы бюджеттик бөлүм жок болгондугу үчүн контракттыкка кирген да. А так бул бюджетке эле кирет болчу. Өзүнүн профессиясына байланыштуу. Азамат, мен ушундай мектеп 10 класстыгына карабай аябай толкунданып турам бир аз. Анткени ушундай сыйлыктын артында көрүү деген бул биздин эмес, бул Кыргыздын сыйлыгы десек болот, сыймыгы десек болот, Азаматсыз. Анан Кыргызстандагы негизи жалпысынан жылына 100 окуучу тандалат, Ошонун арасынан сиз тандалып калдыңыз. Өзү Кыргызстан боюнча 1.200.000 окуучу болот экен. Ошол окуучулардын арасынан 100 окуучу тандалып алынат. Кээ бир окуучулар өтпөй калат, бир аз аларга кайгылуу болушат, бирок алар мындай кээ бир талаптарга түшүнбөй калгандыктанбы, аларга бир аз татаал болушат. Бирок бизде бул методика турбайбы, системаны колго алып үйрөнгөндөн кийин ал конкурстан өтпөй коюшта бул уят болуп эсептелинет да. Ошол үчүн мындай методиканы үйрөнгөндөн кийин, системаны үйрөнгөндөн кийин окуучу кеңири мындай коркпостон туруп өтүп кете алат да. Сиз ошол конкурс
курстан өткөнүңүздү билип кандай сезимдер болду? Кандай сезимдер болду? Эң биринчи жылы эле 2022 жылы алдым го. Ошондо гимназияда отурган болчумун. Абеттен кийин кружок, бизде мындай 9-класспыз, ГОСко даярданып жаткан учурубуз. Алдымда классташым отурат, телефонго сообщение келди. Бир толкунданасың да ичиңденчи. Чын эле менби дейсиң да, биринчи көргөндөчү. Себеби биринчи жолу болот асында Кыргызстандын мыкты окуучусучу. Анан сразу биринчи байкеме чалдым, кийин ата-энеме чалдым, анан кийин мугалимдерге айттым да. Алар баары кубанып алышты. Натыйжада кийин ушундай болду. Негизи бул гимназия тууралуу сурагым келип атат. Жалпысынан канча окуучу окуйт? Гимназияда жалпысынан 200 окуучу окуйт, 18 мугалим иштейт. Гимназияга тапшыруу үчүн балким өзүнүн талаптары бар. Гимназияга тапшыруу үчүн өзүнүн талаптары бар. Эң биринчиден кыргыз тили, математика жана ошондой эле орус тили сабактарынан болот дагы кошумча окуу техника түшүнүү бар бизде. Окуучу эгер 3 сабактан өтүп туруп, баары 4-5 же 3-4 болуп өтүп туруп, окуу техникадан мындай системага же болбосо өзүнүн мындай даражасына жетпей калса, анда окуучу кайрадан келип тапшырат да окуу техниканы. Биздин гимназияда ушуну айтайын, абеттен кийин кружокто сөздүк, анан 10 күнүмгө 10 сөздүктөн жаздырат, 10 англисче, 10 орусча, 10 кыргызча болот дагы. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 50 сөздүк болот го. Ишемби күнү ошол жазылган 50 сөздүктөн мониторинг алышат да. Эгер ошол мониторингден өтпөй калсаң, кайра ошол өтпөй калган окуучулар менен жекече иштешет. Жекече. Бул эң сонун методика десек болот да. Анан негизи баягы келечек жаштардыкы дейт. Жаштардын ушундай билимге умтулуусу мени аябагандай сүйүндүрөт десең. Анан негизи ушул Гапар агай тууралуудан сурап кетели. Негизи ошол кишинин артынан ушундай ийгиликтерге жеттиңиз десем жаңылышпайбыз. Туура айтасыздар. Анан ошол тууралуу агай тууралуу балким сөздөрүңүз бар, калуу тилектериңиз бар, ыраазычылык билдирип, агайдын жакшы жактарын айтып берсеңиз. Агай дегенде эле баары Гапар агай сериалын түшүнүшөт. Бирок ошол сериалда 10% гана ачып бере алган да, 90% ачып бере алган эмес. Агайды мындай чын жашоодо көрсөң, мындай да азыркы учурда сага акыл үйрөткөндөр, сөз үйрөткөндөр аябай көп. Бирок ошого карабастан Гапар агай бизге өз колу менен, практика жүзүндө, көздөр менен, мындай кулактар менен мындай жабып кинода да көрсөткөн, терс сапаттарды көрбөйбүз депчи. Ошентип өз жолу менен практика жүзүндө көрсөткөндүгү үчүн окуучулар ошону аткарып, окуучуларга таасирдүү, маанилүү, укулуктуу болгондугу үчүн окуучулар ийгиликке жетип жатышат да. Анан деги эле айтсаңыз, ошол гимназияда атайын бөлүктөрдөн турат экен, мисалы үчүн үй бүлөлүк китеп окуу, дагы ушундай бөлүктөр бар экен, ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Туура айтасыз эже. Ата-энелер мектеби деген мектеби бар биздин гимназияда. Менин апам да ошол мектепте окуйт. Баардык гимназияда окуган окуучулар ата-энелер мектеби деген мектепте окушат. Мында ар бир ата-энеге баа коюлат, кадимкидей баа алышат. 5-4 алса кубанышат, 3-4 алса бир аз кайгырышат. Андан кийин анда дагы өзүнүн баласына болгон көз карашы, баласына болгон мамилеси баары ачык айкын көрсөтүлөт ал мектепте. Кийин ошол ата-энелер мектебине ата-эне окуп баргандан кийин үйгө кадимкидей өзгөрүү болот да. Мисалы башында биздин үйдө 150 эле китеп болсо, азыркы учурда 150дөн көп китептер бар да. Ата-энелер мектебинде окугандан кийин ата-эне мындай кеңири китеп сатып бере баштады. Мындай кеңири окуй аласың да китептичи, өзүңдө бар, кеңири жүрө аласың. Бир жумада 1-2 китепти кеңири бүтүрө аласың. Эң сонун методика. Мен биринчи жолу окуп атам бул. Бир үй бүлөдө 750-800 китеп болгону бул кандай таң калыштуу, Эң сонун. Анан ушул ата-энелер мектеби деп калдыңыз, кадимкидей эле барып сабак өтүшүп окушат. Кадимкидей окушат, тапшырмалар берилет, кадимкидей тапшырмаларды аткарышат ата-энелер. Кийин мындай өзү класс жетекчилер ата-энелерди чакырып алып сабак өтүшөт да. Кийин биздин үйгө баргандан кийин ата-энебиз айтып беришет да, ушундай деди мугалимиң, ушундай тапшырма берди, кел ушул тапшырманы аткарышып жүрчү баган деп ушул тапшырма сурашат. Демек ошол ата-энелерде дагы класс жетекчи деген болот, Сонун. Сонун. Анан китеп окууда негизи кандай китептерге жакынсыз десем болот? Ушундай ийгиликтүү айымдын китептерин сурап кетейин. Мен эң биринчиден мотивациялык китептерди көп окуйт элем. Анан агайлар айтты, көбүнчө адабий чыгарма оку деп. Ошондон баштап адабий чыгарма окуй баштадым. Кийин азыркы учурда мен окуп жаткан китебим Думай Багасей, орусча Ойлон жана байы. Бул орусча китепти мен үчүн жакшы болуп эсептелинет. Биринчи жолу баштадым. Анан гимназияда өзү бар го, саат 4-төн баштап 5ке чейин кечке кружоктон кийин окуучулар сыртка чыгып китеп окушат.
Окуучулар сыртка чыгып китеп окушат да, ошонун натыйжасында бир жылда орточо эсеп менен 35-40 китеп окуп бүтүшөт да бир окуучу. Япония менен Швейцарияда ушундай да, бир жылда бир адам орточо эсеп менен 30-40 китеп окуп бүтөт. Ал эми Кыргызстанда болсо 0,4-0,8 окуучу китеп окуп бүтөт да. 100% арасында ошончо эле окуучу окуйт десек болот экен. Буюрса силерде жаштар көбөйө турган болсо дагы китеп окуудагы өнүгөт десек жаңылышпайбыз. Негизи бардык эле мектептерге, жеке эле ушундай гимназияларга эмес, мектептерге да ушундай системалар киргизилсе, бул эң сонун болмок. Балким келечекте кандай пландарыңыз бар? Ушундай мектептерге ушундай системаларды киргизип, балким билим жаатынын өнүгүүсүнө чоң салым кошоюн деген бир оюңуз бар. Гапырагайдын методдору аркылуу акыл эмгегин маданиятты өзүнө тарбиялоо, асыл инсандык сапат деген китептердин артынан мындай өз алдынча мектептер ачылса, мен оюмча жакшы болот да, анда өзүнүн филиалдары болот. Мисалы азыр айтып атпайбы депутаттар, мен оюмчачы ушул филиалдар ар бир жакта ачылса, окуучулар тез Кыргызстанга тез жагып, окуучулар тез мындай өнүгө башташат депчи. Мен оюмча ушундай кылса туура болот. Анан гимназия деп калдыңыздар. Гимназиянын өзгөчөлүгүн айтайын эң биринчиден. Эң биринчиде гимназияда саат 8-ден кечки саат 5-ке чейин сабак болот. Анан ал учурда окуучулар кадимкидей эле 45 мүнөттөн эле сабак болот дагы. 2-ден 3-ке чейин түшкү тамакты жеп келишет. Кийин 3-төн 5-ке чейин биринчи окууда окуу техника алынат. Күнүмдүк сөздүк онундон жазылат. Адабий чыгарым окушат. Кийин кээ бирде бизге инсан таануу сабактары болуп калат. Көрүнүктүү инсандар келип өздөрү боюнча маалымат бере башташат. Кийин бизге Гапырагай көйүнчө айтат, мындай жаш инсандарды көп ийгиликке жеткендерди алып келет дагы, сен ушундан үлгү алгыла дейт да. Ошентип бизге мындай практика жүзүндө көрсөткөндүгү үчүн биз да ошондой болгубуз келет да, ошол адамга окшопчу. Мисалы Эрлан Исмаилулу, Нуржигит Кадырбеков дегендерди алып келишет. Аябай сонун. Демек жанагы адамды ошол тирүүлөй көрүп, ошодон үлгү алган аябай сонун чоң дем күч берет десек болот. Анан мен дагы эң кызыктуу суроо бергим келип атат. 10-класс экенсиз быйыл. Кийинки жылы 11-класстан кийин орто тапшырасыз, анан келечекте кайсыл кесиптин ээси болгуңуз келет? Кайсыл кесиптин? Туура суроо экен. Бул өтө орчундуу суроо мен үчүн. Анан буюрса иншаллах ушул тестти эң мыкты тапшыргандан соң, ошол тесттин жообуна карап медакадемияга киргим келет. Медакадемияга. Демек врач болгуңуз келет? Биздин гимназияда биология, химия мугалим күчтүү болгондугу үчүн жана ошондой эле методика системаларга окуучулар түшкөндүгү үчүн ар жылы 85% окуучу бул жерге кирген болчу да. Ошонун катарында буюрса мен да болом деген ниеттемин. Буюрса болосуз деген ойдобуз биз дагы. Ушул медакадемия деп калдыңыз, кайсыл бөлүмүнө кайсыл жаатына тапшырам деген оюңуз бар? Кайсыл жаатына? Хирургия бөлүмүнө. Хирург болуп чыккым келет. Анан азыркы учурдан баштап даярданып жатасызбы ошол химия, биология сабактарынан? Биология, химия сабактарынан азыртан даярданып жатам. Химиядан быйыл эжекебиз өзү биздин биологиядан да специ биолог мугалим болуп иштейт. Анаркулова Нарбүбү деген эжекебиз. Ал өзү ошого карабастан бизди химияга да даярдайт да. Анан натыйжада мен региондук олимпиадага алып чыгып биринчи ордун ээси болдум. Азаматсыз, болчалап коелу. Азаматсыз дейли. Анан мисалы ошол гимназиянын атынан кайсыл балким көп жактарга олимпиададан сырткары иш-чаралар болуп чыгып турасыздар или көркөм окуу ушундай иш-чаралар болуп өтүп турабы? Андай иш-чаралар болот, бирок биздин гимназия өтө жөнөкөй болгондугу үчүн анан Гапырагай айтат дайыма жөнөкөй болгула дейт. Анан өзү дагы мен ортодон төмөнкү мугалиммин дейт да, агайчы. Бул сөз аябай мындай татаал, ар бир сөзүн мындай бөлүккө бөлүп алып туруп мындай карап чыкса боло турган сөз да. Анан ошондой болгондуктун натыйжасында окуучулар мындай только билим тараптан, илим тараптан кетет дагы. Андай иш-чараларга анча катышпайбыз. Көп катышпайбыз. Гапырагай айтат да бизге, бул гимназия жөн гимназия эмес, адамгерчиликтин гимназиясы дейт. Биздин мындай кийимге карабайт, гимназияда форма жок, өзгөчөлүгү. Анан экинчиси болсо, только биринчи ыйманга, адамгерчиликке карайт, анан ал эми экинчиге болсо илим билимге карайт. Экинчи илим билим турат бизде. Ошондой. Анан мага ошентип айтса бир ой келип кетти, бир капысынан элечи. Жанагы форма менен адамгерчиликсиз жашагандан көрө формасыз адамгерчиликтүү жашаган жакшы. Туура айтасыз ошондой. Азыр сизди көрүп жөнөкөйлүгүңүзгө өзгөчө баа берип турган учурубуз да. Азаматсыз дейли. Сонун эми жана акыркы суроо болсун сизге. Негизи кыргыз элибизге ушул мектеп гимназиянын жамаатына түз эфирден сиз каалоо тилектериңиз болсо айтып алсаңыз болот.
эң биринчи сиздерге чоң рахмат чакыргандыгыңыздар үчүн. Жана ошондой эле номер 3 эксперименталдык гимназиянын мугалимдерине терең ыраазычылык билдиремин. Жана мени ушул жерге алып келген, мени чын жүрөктөн карап жүргөн байкеме, бир туугандарыма жана ошондой эле ата-энеме, кийин Айшин Айшаталарыма, Алина эже сиздерге чоң рахмат. Кийин дагы мени ал жерде күзөтүп турган Нарбе эжеке, Зулайка эжеке, Нурзат эжеке, Ислам агай, бардык мугалимдерди, Гүлсир эжеке, бардык мугалимдер мага жазып, чалып, кандайсың деп мындай көңүлүмдү сурап турган бардык мугалимдерге терең ыраазычылык билдиремин. Жана ошондой эле буюрса мен жакында барып калам. Сиз буйруса, ойлогон тилектериңиз кабыл болсун. Негизи орозонун бүгүн акыркы күнү дейт. Орозо кармап атасыз. Ооба. Орозоңуз кабыл болсун. Ушул орозо айында тилеген ой максаттарыңыз ишке ашып, келечекте буйруса кыргыздын сыймыгы, кыргыздын жылдызы деп кабыл тилек айтып кетели. Ар дайым окууларыңыздарга ийгилик, жамаатына 5-каналдын атынан, биздин атыбыздан Капырайга чоң ысык салам айтыңыз. Макул, рахмат. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чоң рахмат сиздерге. Бизде ардактуу көрүүчүлөр СМС билдирип бар экен, окуп койбосок болбосун. Эмилбек уулу Жылдызбек туулган күнү менен деп куттуктап ыр коюп берип койгулачы, куттуктаган Дони деп коюң дейт. Жылдызбекти мырзаны куттуктап коюңуз. Жылдызбек мырзанын бүгүнкү өздүк майрамы экен, ошондо өздүк майрам менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар дайым ишине ийгилик, ден соолук дегеле, ар бир күнүн эң сонун көз ирмемдери коштосун дейле. Ооба. Ардактуу көрүүчүлөр, ушундай каалоо тилектерди ушу экрандагы жазылып турган WhatsApp номерибизге жазсаңыздар, биз окуп куттуктаганга даярбыз. Жана ошондой эле шаардык номерибизге түз эфирге чыгып байлансаңыздар болот. Кезекте чыгарылышты биз Жылдыз Төлгө берели, андан соң эфирибизди улантабыз.